Чүй айылынын Султан Ибраимов атындагы номер 2 орто мектебинин мамлекеттик тил мугалими Асанкожоева Бурул. Жагымдуу маанай. Ар дайым ачык асман болсун, билимиң терең болсун. Сабактын темасы өнөр алды кызыл тил. Кыргыз тили 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик статуска ээ болгон. Элибизди эл кылып, улут катары таанытып келаткан улуу белгибиз бул эне тилибиз кыргыз тили. Кыргыз тили кылымдарда куралып, нечен катал мезгилдерде сыналып, бабалардан бизге калган таберик, урпактардан урпактарга уланып. Dölötüne buyurgan adam деген түп сөзүнөн элимдин кыргыз тили аяламга жаңырган кыргыз тили жүрөгүм манаса татуу туткан кыргыз тили мекен тили ата журттун кареги биримдиги күч кубаттын тиреги мекен тили куттуу кыргыз элимдин көкүрөктө согуп турган жүрөгү кыргыз тили жүрөгү кыргыз тили мекеним менин өлкөм Кыргызстан. Көркөм окуу. Кыргыз тили кыргыз үйдө сүйлөнбөй, кыргыз тилин кыргыз калды үйрөнбөй, кыргыз тили паспорту жок кыргыздай, өз үйүндө өгөйлөнүп жүргөндөй. Билбейм неге тилди мынча сындадык, сындасак да орусчалап сындадык. Кыргызстан мекеним деп ырдабай, Киргизия общий дом деп ырдадык. Кыргызчалап сүйлөп койсок жүрөбүз, орусчаны билбейт го деп күлөбүз. О кыргызым, эне тилди сактабай, эмне бизге кыйын болуп жүрөбүз. Макал тилдин көркү, макал сөздүн каймагы. Баатыр туулса эл ырысы, жамгыр жааса жер ырысы. Баатыр болуш маңдайдан, чечен болуш таңдайдан. Баатыр болсоң шер бол, коркок болсоң жер бол. Баатырдын өмүрү кыска, даңкы узун. Элдик оюндар. Жолук таштамай оюну бул улан кыздардын арасында өтө кеңири таралган оюндардын бири. Бул жолук таштамай оюнунда оюнчулардын саны так аныкталбаган.
ал ошол ойноп жаткан адамдардын өздөрүнүн макулдугу менен чечилет. Ошондой эле бул жол таштамай оюнунун өздөрүнө тиешелүү шарттары бар. Бул шарттарын атап өтсөк, биринчиден жол таштамай оюнунда келген адамдар тегерете отуруш керек сөзсүз түрдө. Аны олтургандан кийин бул ар бир отурган адамдардын аралыгы бири-биринен 2-3 кадамга чейин алыстыкты жаратпаш керек. Демек булар өтө жакын отуруш керек болот. Анан ошол менен эле бирге бул жол таштамай оюнун баштаган адам, оюнун баштоочусу жанагы жолукту, чийеленген байланган жолукту алат дагы, ал чуркап бара жатып, ошол отурган оюнчулардын бирөөсүнүн аркасына таштап өтөт. Мына ошол мезгилде оюнчулардын отурган, тегерете отурган оюнчулар болсо, эч кандай аркасын карабастан, булар өздөрүнүн колдору менен сыйпалап, сезгичтиги менен бул аркасына жолук бар экендигин билип алыш керек дагы. Дароо жолукту алып, ошол жолук таштаган, оюнду баштаган адамды кууп жөнөш керек. Бул учурда алар ушунчалык катуу жүгүрүп барып, биринчи оюнчуну кууп жеткен болсо, ал ошо жолук менен аны сабап урап дагы кайра өзү качып барып ошол бош болгон жайга барып отуруп алат. А эгер жетпей калган болсо, ал жолукту кармап алып дагы экинчи бир отурган адамдын аркасына барып таштайт. Мына ошол мезгилде алар болсо дагы жолду баштагы айтып өткөндөй эле сезип алышып, жолукту алып кайрадан кууп жөнөйт. Саламатта калгыла.